өзүңүздү жалган деле мактай бериңиз. Көрсө мактануунда эң сонун пайдалар дейт экен. Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан эле мен Анара Жеңишбек кызы. Бүгүн мен сиздерге көпчүлүк инсандык катары же болбосо өзүбүздү адам катары калыптанып келе жатканда көпчүлүк учурда көптөгөн катачылыктарды кетирет экенбиз. Балким кичинекейбизби, балким чоң адамбызбы, балким жашыбыз 10 жаштабы же болбосо 50-гө чыгып калганбызбы, 60-70-дебизби, айырмасы жок. Бул катачылыкты көпчүлүгүбүз кетирет экенбиз. Ошол катачылыгыбызды үйрөнгөндөн кийин мен дагы көп катачылык кетирип жүргөм. Ошол катачылыгымды үйрөнгөндөн кийин сиздер менен бөлүшкүм келди. Бул эң биринчи катачылык, бул ошо көптөгөн катачылыктардын бири бул мактануу экен. Мисалга биз көпчүлүгүбүз эле айтабыз, мактануу эң жаман нерсе, мактанбаш керек деп. Көрсө мактануунда эң сонун пайдалар дейт экен. Бул негизинен мактануу керек экен. Бирок кайсыл учурда жана кимдердин алдында, кимдерге мактануу керек, мына ошону билип алышыбыз керек экен. Биз мактануудагы кетирген катачылыктарыбыз. Биз эмне үчүн мактанууну жаман көрөбүз себептегенде биз башкалардын алдында мактанат экенбиз. Мисалга, эмне үчүн мактанат экенибизди билесиздерби? Себептегенде биздин көпчүлүк кемчилдиктерибиз, катачылыктарыбыз билинип калбасын деп туруп, артыкчылыктарыбыз менен аны жапканга аракет кылат экенбиз, кемчилдиктерибиз билинип калбасын деп биз мактанып баштайт экенбиз. Мисалга, кандай, мисалга досторумуздун алдында мактанышыбыз мүмкүн, мисалга алардын алдында кемчилигимди билинип калбасын деп. Балким мына ошондой болушу мүмкүн экен. Ал эми кимдердин алдында мактануу керек экен? Бул өзүңүздүн алдыңызда өзүңүз мактанууңуз керек экен. Мисалга ойлонуп көрсөңүз, бул учурга чейин сиз эмнелерди гана кылып көрбөдүңүз, колуңуздан эмнелер келди? Мисалга, балким мисалга бул жерде эң эле биринчи 1 жашыңыздан баштап эле сиз көптөгөн нерселерге жетишип, көптөгөн нерселерди жасап баштагансыз. Мисалга, сиз төрөлгөнүңүздө сүйлөп төрөлгөн эмес, сиз сүйлөгөндү үйрөндүңүз. Төрөлгөнүңүздө басууну үйрөнгөн эмес, сиз отурганды, басканды үйрөндүңүз. Төрөлгөнүңүздө эле тамактан төрөлгөн эмессиз, 6 айдан кийинчерээк тамактанганды үйрөндүңүз, баса баштаганды үйрөндүңүз. Мектепке барган, сиз буга чейин мектепке барганга чейин сиз тамга жазууну билбейт элеңиз, жазганды үйрөндүңүз. Мына ошол көптөгөн нерселерди үйрөндүңүз. Азыр эмнелерди билесиз, колуңуздан эмне келди, ушул нерсеге чейин эмнелерге жетиштиңиз. Мына ошолорду күн сайын өзүңүзгө айтып, өзүңүз мактанып туруңуз керек экен. Бирок башкалардын алдында кемчилигиңизди билдирип коюу үчүн эмес, сиз өзүңүздүн алдыңызда чындап ошондой күчтүү адам экениңизди өзүңүзгө сездиртүү үчүн өзүңүздүн алдыңызда мактанып туруңуз керек экен. Жана бул жалган мактануулар деле бар, Мисалга, сиз өзүңүздү чындап мактап турсаңыз эле, мына ошол деле жетиштүү. Эгерде сизди мактаганга эч кандай нерсе болбой аткан болсо, табылбай аткан болсо, же болбосо өзүңүзгө макташ үчүн бир себеп таппай аткан болсоңуз, анда өзүңүздү жалган деле мактай бериңиз. Себептегенде, эгерде сиз канчалык өзүңүздү, мисалга, жалган мактасаңыз деле биринчи очурутта мээңиз каршы чыгат. Мисалга, мен өзүмдү мактай турган болсом, мен койчу Анара, мына ушундай деле болмок беле, сен андай эмессиң да деп сразу эле каршы чыгат экен. Бирок сиз кайра ошону мен күчтүүмүн, мен колумдан баары келет, мен эпчилмин, мен ушунчалык убакытты туура экономдоймун, мен таланттуумун деп күн сайын өзүңүзгө айта берсеңиз, мээңиз ишенбейт экен, бирок бара ишене баштайт экен. Качан гана мээңиз ишенгенде сиз чын эле ошол адамга айланган болуп калат экен. Себептегенде мээ бир гана ишенген нерселерин жасайт экен. Сиз азыр ошол нерсени жасай албай аткан болушуңуз мүмкүн. Эмне үчүн? Себептегенде мээңиз ишенбей турат. Ошол себептен биринчи сиз мээңизди ишендирүү үчүн күн сайын өзүңүзгө мактап туруңуз. Жалган болсо дагы мактай бериңиз. Мээңиз ошого ишенгенден кийин сиз ошол ишти оңой эле жасап коесуз жана чын эле ошол каалаган адамыңызга айланып алсаңыз болот. Мына ошону мен мактануу боюнча видеом аяктады. Көргөнүңүздөргө баарыңыздарга чоң рахмат. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Каналыма каттала элек болсоңуз, катталып коюңуз жана эгер видеом жаккан болсо класс басып коюңуз, дагы коңгуроону басууну унутпаңыз.
мына ушундай керектүү маалыматтарды алып туруу үчүн. Көрүшкөнчө.